Бишкек шаарынын 1-Май районунун депутаты катары 1-Май округ болуп калат эми. Биздин жарандардын кайрылуусу боюнча бир айтып кетким келип атат да. Мен Газпром нефть жетекчилигине кайрылат элем да. 2022 жылы, 2023 жылы, жада калса 2024 жылы Ак Басоо конушунда элдер менен жолугушуу өтөт да. Ошол жерде Алмаз Акунжанович Газпромдун жетекчилигинин орун басары менен барганбыз. Барганда ушунчалык миңдеген эл чогулганда эл астына 24 жылы документтердин баары бүтүп, 25-жылы газификация башталат. Бул Ак Басоого эң эски, эң чоң жаңы конуш да, жалпы Бишкек шаарында. Анан ошол жерде турган элдин астынын баарына сөз берип коюп, буюрса 25-жыл башталат деп эми элдин баары капа болуп атышат. Улам чалып атышат, келип атышат, аксакалдары да, жаштары да. Эльвира Жергалбековна мүмкүн дагы жагы кат жазалы, өкмөткө кайрылалы, президентке кайрылалы деп айласы кеткенден ушинтип бизге сөз беришпеди беле, кандай болуп калат деп капа болуп атышат. Ушуну бир жеткирип койгулачы, сизден да суранам да. Бул бир, экинчи, Бишкек шаарынын ошол эле 1-Май районунун 59-кварталдын жашоочулары кайрылат да. Ал жерде Дэн Сяопин, Волкова, Кустанайская, Сыдыгалиев көчөсүнүн ичинде, квадраттын ичинде 450 түтүн, негедир тегеренин баары газ бар, газификация болуп. Именно ошол квадрат калып калат да. Ушул боюнча дагы кандай, эмнеге бизди ушундай калып калдык дейт. Ортодо документтерди жасаш үчүн шаардын бир атай бир структуралары келип 500 000 документтерге элден чогулгула деп айтышыптыр да. Эл улам алданып, 3-жолу чогулткандыктан эмнеге биз кайра акча чогулуш керекпиз деп ачууланып атышат да. Ушул боюнча дагы мен эми Газпром у нас же монополист болгондон кийин берген сөзүңөрдү аткаргыла да. Кыргыз элинин жалпысынан алдына мындай айтылган сөздөрдү аягына чейин туруп беришсин деп мен суранат элем да.